Саламатсыздарбы? Акыркы сааттардагы сайттан алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта Нариман Тулеев: Атамбаевдин 2 миллиард доллары бар. Мен анын кайдан алганын билем. Алмаз Атамбаев 17 кылмыш ишине айыпталып жатат. Алмаз Шаршеновичте акча толтура. Бери дегенде эле 1,5-2 миллиард доллары бар. Мен аны кайдан алганын билем. Бетине да коюп бергем. Ким канча бергенин самолетто отуруп Алмаз Шаршеновичке айтып бергем. Ошонун көп болсо жарымын төлөп коет. Балдарынын баарын чыгарып, өзү да чыгып үйлөрүнө отура берсин, деди Нариман Тулеев жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде. Булак аргумент KG. Президенттик шайлоого аттануу үчүн 11-чи талапкер БШКга арыз тапшырды. Рашид Тагаев президенттик шайлоого аттануу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматынан билдиришти. Тагаев 1958 жылы 21 августта туулган. Ошказ филиалынын директору болуп эмгектенет. Буга чейин Арстанбек Абдылдаев, Арстан Алай, Назарбек Нышанов, Кубан Чороев, Бектур Асанов, Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Абдыкар Сыдыков, Сасыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев президенттикке талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арызын БШКга тапшырган. Булак Супер KG. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кытайга болгон карызды элден акча чогултуу менен төлөй албашыбызды айтты. Бул тууралуу анын соц тармактарда жарыялаган маалыматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Бекешев Кытайдын экономикасы пандемия шарттарында да өсүп жатканына токтолду. Ал Кытай дүйнөдөгү экономикасы жагынан эң күчтүү мамлекет экенин белгилеп, дүйнөнүн 100дөн ашуун мамлекеттери Кытайга карыз деди. Кыргызстанда эгемендик алган күндөн баштап Кытайдан карыз ала баштаган. Ал карыздардын айрымдарын Кытай кечип койсо, көбүн өзүбүз төлөп бүттүк. Ал эми бизди 2008 жылдан баштап алган карызыбыз ойлондурат. Биз учурда Кытайга 9 насияны кайтарып беришибиз керек. Бул насиянын 6 жолдорду оңдоого, 3 энергетикалык тармакка багытталган. Эми биздин мамлекет ушул насияларды төлөй алабы? Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кытайга болгон карызды төлөөгө элди жардамга чакырып, атайын эсептер ачууларын айтты. Бирок биздин карыздардын өлчөмү көп болгондуктан элдин жардамы менен жаба албайбызго деген ой кетет, деди Бекешев. Ошондой эле ал акчалар кайсы багытка жана кандай шартта алынганына токтололу. Ош Сарыташ Иркеш-Там жолун салуу үчүн 75,129 миллион доллар. Бишкек Нарын Торугарт жолун салууга 200 миллион доллар. Ош Баткен Исфана жана Бишкек Балыкчы жолун курууга 129,183 доллар. Түндүк-түштүк альтернативдик жолун курууга 3 насия 690,108 миллион доллар. Кыргызстандын түштүгүндөгү электр линияларын модернизациялоого 208 миллион доллар. Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын жана Кемин подстанциясын курууга 389,180 миллион доллар. Ошондой эле баарыбызга белгилүү Бишкек жебин модернизациялоо үчүн 386 миллион доллар алынган. Ушул кредиттер 20 жылдан 25 жылга чейин берилген. Биздин өлкөнүн Кытайга болгон жалпы карызынын өлчөмү 2 миллиард 256 миллион долларды түзөт. Экономикабыз мындай кыйчалыш абалда турганда тышкы карызды кантип кутлабыз? Эгерде төлөй албай кала турган болсок, кандай болорун өзүбүз көрдүк. Буга мисал катары коңшу Тажикстанды алсак болот. Алар Кытайга карызын төлөй албай калган үчүн Кытай менен чектеш аймагын жана алтын кени чыккан жерди бергени маалым болгон деп кошумчалады эл өкүлү. Эскерте кетсек, кыргыз бийлиги эл аралык коомчулуктан, анын ичинде Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү бир нече жолу суранган. Мурунку президент Сооронбай Жээнбеков 14-сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ванини Бишкекте кабыл алганда ушул маселени көтөргөн. Жээнбеков май айында Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, анда да коңшу өлкөдөн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Бирок Кытай тарап Кыргызстандын карызынын мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүчүнө оң жооп бере элек. Маалымат булагы Барометр KG. Медиа коомчулук Садыр Жапаровду медианын ролун ачыктанууга чакырды. Кыргызстандагы бир катар медиа уюмдар президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана журналисттердин дарегине айткан сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Алардын 10 ноябрда жарыялаган кайрылуусунда Жапаровдун айткандары Кыргызстандын сөз эркиндигине коркунуч жаратып жатканы айтылды. Журналисттерди айыптаган билдирүү конкреттүү фактылар менен бекемделген эмес.
Бирок Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин социалдык түйүндөрдөгү топторунда анын сөзү Жапаровду же анын командасын сындаган, ЖМКга ишенбеш керек деген сигнал катары чечмеленүүдө. Президенттин милдетин аткаруучунун ЖМКга карата сөз чабуулу журналисттерди социалдык түйүндөрдө коркутуп үркүтүүнүн жана куугунтуктоонун бутасына айландырды. Кайрылууга Кыргызстандагы 10дон ашык медиа уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер кол коюшкан. Кол койгондор анда президенттин милдетин аткаруучу Жапаровду демократиялык коомдогу көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролун ачыктанууга жана ырастоого, каралоодон карманууга чакырган. Ушундай эле мазмундагы кайрылуу 9 ноябрда Жарандык көзөмөл комитет уюмунун атынан жарыяланып, анда Жапаровдун билдирүүсү боюнча өзгөчө тынчсыздануу айтылган. Комитет Жапаровдун жалпыга маалымдоо каражаттарын туура же туура эмес деп жиктеп болгон сөздөрүнө абдан кабатыр. Кыргыз Республикасында ким болбосун сөз эркиндигинен пайдаланууга тең укуктуу. Бул Кыргызстандын эркин элинин бирден бир жеңиштеринен. Садыр Жапаров өз эч кандай чектелбеген сөз эркиндигинен пайдаланып келет жана эгерде ал Азаттык радиосу анын айткандарын бурмалап жатат деп эсептесе, каалаган ЖМК аркылуу өз иш-аракеттерин чечмелеп, түшүндүрүү боюнча толук мүмкүнчүлүктөргө ээ. 3 ноябрда Жапаров Регион телеканалындагы маегинде Азаттык радиосу тууралуу 1 сааттыгын уктум, абдан катуу сындап, менин сөздөрүмдүн баарын эптеп-септеп бир жеринен бурмалап алып башкача ойдо эле жеткирип жатат. Бул албетте туура эмес. Мурда эки тараптуу кылып берчү, акыркы 1 айдан бери тынбай эле менин ар бир сөзүмдү бурмалап жатышат деген. Ошону менен катар Жапаров мыйзамды жана конституцияны бузбай иштеп жатканын белгилеген. Анын бул билдирүүсү социалдык түйүндөрдө тарап, Азаттык радиосунун дарегинде коркутуу үркүтүүлөр күчөгөн. Медиа уюмдардын билдирүүсүнө байланыштуу Жапаровдун басма сөз кызматынан комментарий бере элек. Булак Азаттык KG. Эскерте кетсек, сайттан алынган маалыматтарга биздин канал жооптуу эмес.